Анан бул эми кантсе касиеттүү көл. Баарын көргөн, мен китебимде бир жаздым, ушундуктун баарын көргөн. Бул көч баштаган көсөндөрдү да көргөн, сөз баштаган чечендерди да көргөн, төгүлгөн акындарды да көргөн, саткындарды да көргөн, баарын көргөн ыйык көл да. Мунун илгерки аты ыйык көл экен да. Кийин ысык көл болуп, тоңбогондон кийин ысык көл болуп кеткен экен. Анан ушул таң көрайы, талантым жетсе, ушул көлдөгү өтүп кеткен касиеттүү кишилер жөнүндө бирдеме жазсам деп ойлоп жүрчүмүн. Анан кийин Кудайжылга баарын жазып чыгышпадыбы? Акелерди да жазышты, баарын жазышты. Анан негедир ушул оюмда жүргөн нерсени ушу бирөөлөр аткарып койгонуна сүйүндүм. Кантсе да жазылып калды, китепте турат. Эми окуйм, Садыр акени окуса болот, мисалы үчүн Карга акени окуса болот. Алардын адилеттүүлүгү кандай болгон. Мына ушул бир акебиздин баласын болуш кылабыз деп атканда келип жарабайт деп атпайбы? Ой, менин балам жарабайт, бул эл менен иштей албайт. Орой. Андай эле болуш кылсаңар, тетиги баланчанын баласын койгула деп атат. Ойлонайм, бүгүнкү күндө ким ошентип айта алат? Болбосо да менин балам койгула деп атпайбы? Тескерисинен кетти да баары. Анан адилеттик жөнүндө каяктагы сөз болот. Мына ошолор адилеттүүлүк бийик туткан кишилер да. Анан баягыда бир сүйлөшкөнбүз. Мына балыкчынын кире беришинде Семен Тяншевскийлер турбайбы? Жок, булар эмес. Алар орустун география коомунун чалгынчылары да, тыңчылары. Пржевальский андан беш бетер. Булардын ордуна ушул 7 акенин эстелигин коюш керек эле деп ойлойм да. Ошол бир ыйык жер болуп, көлгө бараткандар ошол жерге сөзсүз кайрылып зыярат кылып туруп анан кийин көлгө өтсө, илгерки көлдүн адамдары көлгө денесин салган эмес. Суунун жээгинде капкара болуп балыктар күнөстөп жатар эле деп уктум мен. Каякта балыктын баары азыр? Акмагын чыгарып ийди да көлдүн. Бул ыйык нерсени ыйык бойдон сакташ үчүн биринчи ушул арбактарды ыраазы кылыш керекпи деп ойлойм да. Биз бала кезде көрүп калдык да. Бизди көлдүн жээгине эчтип барып, анан ушул чоң эне чоң аталарыбыз ошол илип алып эле көзүн сүртүп жууп койчу. Ушул жүзүн чайып кана анан кийин басып кетчү. Анан ошол жерде баласың да. Кичине бир аз кечип барсаң, балык ошол келген кишинин бир карайбы же караганга келеби ошентип турчу да. Адамдардын аксымдыгынан, ачкөздүгүнөн, ыпластыгынан ичиркенип, жийиркенип көл тартылып баратабы деп ойлойм да. Себеби агып чыккан жок да бул. Ушу тартылып бараткандай сезилет. Себеби мен көлгө ишке баргандагы көл жээгинен нарак бир кичинекей аралча бар эле, мына Көгүлтүр ысык көлдүн бер жагында. Азыр анын баары кургак жер болуп калыптыр. Бала бакыранын этине бир жара чыкса, көздөрү ооруса, чочуса, ошол лимонаддын бөтөлкөлөрү болор эле го. Ошол бөтөлкөдөн эле көлдүн суусун алып келип, ошо менен чайкап, ошо менен жууп коюп эле. Сен көрмөңгөр жок болчу да. Көлдүн тузу бар да. Өзүнчө бир касиет экен да.